Бейиш нуру. Адамзат тарыхында өтө көп ачылыштар болуп, бул ачылыштар жашоо шартыбызды жеңилдетип өзгөртүүдө. Акыркы 50 жыл ичиндеги мобилдик телефон жана интернет сыяктуу ачылыштар жашоону аябагандай эле өзгөрттү. Албетте, булар муктаждыкты кандыруунун жана изденүүнүн натыйжасында ишке ашууда. Адам баласы дайыма бир көйгөй менен бетме-бет келип, андан чыгуунун жолун издеп баштайт. Натыйжада жогорудагыдай ачылыштар ишке ашат. Көйгөйдөн чыгуунун муктаждыктарды кандыруунун жолун издеп аткан кезде адам көбүн эсе жараткандын улуу чыгармасы болгон табиятка кайрылат. Себеби табият көптөгөн көйгөйлөрдөн чыгуунун жолун эң мыкты таризде көрсөтүп берет. Табият бул жараткандын бизге берген жол көрсөтүүчүсү, багыт берүүчүсү, илхам берүүчүсү. Курандын көп жерлеринде табиятта биз үчүн өрнөктөр, мисалдар бар болгондугун айтат. Жана ал силер үчүн өзүнүн фазилетинен асмандардагы жана жердеги бардык нерселерди моюн сундурду. Мында пикир кылгандар үчүн Аллахтын кудуретине белгилер бар. Бул аятта Аллах адам баласы үчүн табиятта көптөгөн белгилерди, мисалдарды коюп койгондугун айтууда. Албетте, пикир кылгандар тагыраак айтканда ойлонгондор үчүн. Келиңиздер, Алла табиятта биз үчүн кандай сырларды, белгилерди, жол көрсөтүүчүлөрдү жашырып койгондугун изилдеп көрөлү. Жапонияда жогорку ылдамдыктагы поездерди ойлоп тапкан инженер Эйджи Накатсу поездин дагы да ылдам жүрүүсү үчүн кадимки балыкчы куштардын жөндөмүнөн пайдаланган. Бул куштар тумшугунун жардамы менен асмандан сууга өтө тез жете алышат. Тумшугунун ылдамдыкты арттырып турары да далилденген. Ал эми Эйджи Накатсу ошол эле учурда куштарды изилдөөчү илимдердин адиси болгондугу да айтылат. Бул инеликти көргөндө дароо тик учакка абдан окшош экенин баамдайбыз. Бул жандыкты жергиликтүү тилде вертолет куш деп атаганыбыз менен тик учак пайда болгонго чейин эле жашап келген. Инеликтин учуу ыкмасы, тең салмактуулук системасы жана көрүнүшү вертолет фирмалары тарабынан технология жаатына ылайыкташтырылган. Өтө тездик менен өнүгүп жаткан робот технологиясы көбүнчө курт кумурскалардын системасын изилдеп, аны электрондук системага ыңгайлаштыруу аракетинде. Иш жүзүнө да ашууда. Себеби күнүбүздө кумурска чиркейлердин өлчөмүндөгү роботторду жасоо мүмкүн болуп калды. Чымын чиркей сымал уча алган, кумурскадай каалаган жерине кире алган роботтор чынында жасалууда. Өнүккөн мамлекеттердин өндүрүшү да бул тармакка өзгөчө көңүл буруп жатат. Google тарабынан сатылып аткан Dynamics компаниясынын роботун көрсөңүз керек. Лаборатория сыртындагы роботту сыноо мезгилине да көпчүлүк күбө. Робот технологиясы кайсы тараптан болбосун, адамдык өзгөчөлүктөрдү камтууга жакындап келе жатат. Конкорд самолету жана дельфин экөөнү эмне байланыштырат? Албетте, аталган самолетто дельфиндин айрым өзгөчөлүктөрү камтылган. Үн ылдамдыгын ашып өтүүнү ийгиликтүү ишке ашырган Англия жана Франция өнөктөштүгү 1969 жылы Конкорд учагын алгачкы жолу сыноодон өткөргөн. Учактын долбооруна дельфиндин тумшук бөлүгү көчүрүлгөн. Мунун себеби дал ушундай тумшук абанын сырткы беттеги сүрүлүүсүн азайтып турат экен. Куйрук канаты болсо суунун бетинде мотордун кызматын аткарат. Дельфиндин бул өзгөчөлүгүнөн шыктанган инженерлер Конкорд учагынын моторун арткы тарапка жайгаштырышкан. Бул учактардын өндүрүшү 2003 жылы токтогон. Адамзат муктаждыктар үчүн изденип жатып бир гана жан-жаныбарлардан шыктанган эмес. Жараткандын дагы бир көркөм санаты болгон өсүмдүктөр да жардамга келген. Бир күнү швейцариялык инженер Джордж де Менстралдын кийимине бир өсүмдүк жабыш кылат. Аны чыгарып салуу оңойго турбасын түшүнгөн инженерде күтүүсүздөн бир идея пайда болот. Ооба, сөз кадимки уйгак жөнүндө болуп жатат. Уйгактан улам келген пикирин инженер кийим өндүрүшүндө колдонгон. Натыйжада баш кийимден бут кийимге чейин колдонулуп келген бекитүүчү тасмалар, липучкалар келип чыккан. Ошол эле бекитүү системасын пайдаланып, астрономдордун кийиминде да колдонуу мүмкүнчүлүгү жаралган. Белгилүү сонар системасынын иштөө принциби дельфиндердикине окшош экенин билчү элеңиз. Дельфиндер секундасына 200 000 дирилдеген үн толкундарын тарата алышат. Муну менен алар айланасындагы ар түрдүү заттардын өлчөмүн, ылдамдыгын жана формасын биле алышат.
Ал тургай кемелердин тумшугу да дельфиндерден алынган. Мындай тумшук сууну мыкты чиреп, сүзүүгө жардам берери аныкталган соң, ушул эле форма кемелерге көчүрүлгөн. Ал эми аэрокосмостук учак менен кадимки сом балыктын кандай тиешеси бар? Ооба, болжамдыктын жөндөмдөрү да жашоодо пайдаланганга арзыйт. Мисалы, балыктын гидродинамикалык формасы технологиянын дагы бир жетишкендигине себепкер болду. Макдоналд Дугластын үндөн да ылдам уча алган Orient Express моделиндеги учагы балыктын гидродинамикалык түзүлүшүнө таянып, учуп бара жатканда кездешүүчү аба каршылыгын минималдаштырууга жетишкен. Жарганат. Көрүү жөндөмү начар жандык. Көрө албаса тиричилигин кантип өткөрөт деген суроо жаралат. Эмесе жоо. Алар айланасына толкундарды таратышат. Ал толкундар тоскоолдукка урунуп кайра артка кайтат. Бул ыкма менен алар кайсыл багытка бет алып, кандай кыймылдарын аныктап алышат. Ушул эле система менен иштеген техникабыз да бар. Ал радар. Баамсала турган болсок, жараткан ааламдагы бардык чыгармасына өз-өзүнчө жөндөмдүү мүмкүнчүлүктөрдү өрөөлөп келип, баарын бири-бирине эриш аркак тирөөч абалында жаратып койгон экен. Ачылыштарды улай кайрадан ийнеликке кайрылалы. Бул жолу анын тик учакка эмес, ээри курулуштарга болгон байланышын сөз кылабыз. Ийнеликтин канаттары миллиметрдин 3000 деген бир бөлүгүн түзүп, өтө ичке болгонуна карабастан, бекемдиги кайдыгер калтырбайт. Бекемдигинин себеби канатынын 1000ге жакын бөлүкчөлөрдөн, башкача айтканда торчолордон тургандыгында. Бул бөлүкчөлөрдүн жардамы менен учуп баратканда канаттары айрылып жабыркоодон оолак болот. Мюнхендеги Олимпиадалык стадион дал ушул ыкманы колдонуу менен курулган. Стадиондун чатырына бир көз чаптырып көрүңүз. Чындыгында ийнеликтин канатын эске салып турат. Алгычкы учактар жасалып жатканда инженерлер абадагы агымдардан келип чыккан термелүүлөр учакка зыян келтирбеш үчүн учактын канаттарын оорлоштуруп коюшкан. Ийнеликтин канаттарындагы клеткаларда катуулап ошол эле системада иштейт. Мындай көрүнүш күзүндө айрыкча көп байкалат. Куштардын V формасында иретин бузбай учуусу. Мындай учуу энергиянын ысырап болбой сакталуусуна камсыз кылат. Андыктан куштардын бул ыкмасы учактарда колдонулуп келет. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.